Акыркы кездери социалдык тармактарда Өзбекстандык Крим авторитет Салим Абдувалиев менен түшкөн сүрөттөрү жарыяланган белгилүүлөр УКМКнын кылтагына илинүүдө. Алардын арасында айылдык кеңештин депутаттарынан тартып, Кыргыздын дүйнөгө белгилүү спортчулары, саясатчылары, депутаттары да бар. Алсак кезинде Ички иштер министрлигин калчаган Мелис Турганбаевдин Салимбай Байбача менен түшкөн сүрөтү тарап, эртеси кызматын тапшырууга аргасыз болсо, дүйнөнү багындырган мушкер Орузбек Назаров Салимбайдан баш тартып сурактан араң кутулду. Бир учурда Крим авторитет Салимбай Байбача менен сүрөткө түшүү, байланыш түзүү авторитет болсо, азыр анын азабын тарткан заман орноду. Борбордук Азиядагы мамлекеттердин саясатына чейин таасирин тийгизген бул Крим төбөлдүн батасын алып, мартабалуу кызматтарды аркалагандар, керек болсо президенттерди да кол жоолук кылган учур артта калды. Кыргызстан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин эрки жана чечкиндүүлүгү менен кылмыштуу дүйнөгө байлангандардан тазаланып жатат. Анда эмесе сөз башынан болсун. Борбор Азия эле эмес, КМШда Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал өзбек олигархы Салим Абдувалиев кармалганын Ташкент полициясы 5-декабрда расмий маалымдаган. Деги эле бул Байбача ким болгон жана анын Кыргызстандагы саясатчылар менен байланыштары жана анын таасирине учкай токтолобуз. Ар кандай маалыматтарда анын чөлкөмдөгү шектүү олигарх экени, таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланыштары бар деп айтылган Салим Абдувалиев 2017-жылдан бери Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп турган. Анын айланасындагы ар кандай айын кептерге ылайык КМШ мамлекеттер арасында таасири чоң каралар дүйнөсүн башкарган олигарх катары сыпатталат. Я душой богатый. Понимаете? Байбача это как... Ал эми өзбек ишкеринин аты Кыргызстанда 2015-жылдан тарта тарай баштаган. Борбор Азияга белгилүү Крим авторитет Салим Байбачанын кыргыз саясатындагылар менен байланыштары да талкуу жараткан учурлар болгон. Саясий айдыңында бир кездеги Кыргызстан партиясынын лидерлери Тагырагы Канат Исаев жана Шаршенбек Абдукеримовдун байланышы бар деген айын кептер айтылып, аны менен түшкөн сүрөттөрү тараган. Ал арада Салимбай ака биздин тирегибиз, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген сөздөрүн айтып, кучакташып турган кыргызстандык экс-депутат Нургазы Айдаров жана мурдагы милиция кызматкери Жалил Атанбаев тартылган тасма катуу талкууланган болчу. Ошондой эле Салимбай Байбача менен түшкөн сүрөттө ошол кездеги депутат Дамирбек Асылбек уулу Салайдин Айдаровду да көрүүгө болот. Салимбай Кыргызбаевич, это с нами. За это мы гордимся. За Салимбая. Поздравляю. Наш опора, это наш человек. Опора наш. Дай Бог здоровья, чтобы расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба, Кыргызстан, Узбекистан. Салимбая, пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы. Салимбая, который поддерживает нашего президента Сооронбая Жээнбекова. Все, это все нормально. Андан кийин Салим Абдувалиевдин Кыргызстанда бизнес өнөктөштөрү катары бир катар саясатчылардын аттары атала баштаган. Ал эле эмес Кыргызстандык Крим төбөл Камчы Көлбаев менен өзбек олигархы Салим Абдувалиевдин фото-видеолору интернетте байма-бай чыга баштаган. Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө каралар жок кылынаарын айтып, алар менен байланышы барларды токтотууга чакырып, катуу эскерткен. Камчы Көлбаев жок кылынган соң кыргыз бийлиги өлкөдө криминалга жана коррупционерлерге каршы аяусуз күрөш башталганын жарыялаган. Уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетте тор болуп чырмалышып, бүт органдарды, бүт мамлекеттик органдарды, бизнесмендерди, жөнөкөй адамдарды бардыгын байлап алышкан. Ушул торду, ушул чырмалган, эч ким үзө албаган, эч ким ушуга даа бара албаган торду биз талкалап, үзүп бүттүк мына, Кудай кааласа. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ, мен ушул көк жаңакты караймын, мен Жалал Абадты караймын, же ол деп туруп, же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнестеринен акча топтогондо, же бирөөнү бирөө коркутуп келип, разборка кылам дегендер болсун, шыйрагын сындырабыз. Болбойт андай. Шыйрагын сындырабыз ошондой.
Эгерде ошондойлор боло турган болсо, мына жөнөкөй адамдар отурасыздар. Бергиле бизге маалыматтарды. Андан соң Көлбаев менен байланышта делген уюштуу кылмыштуу топтун ондогон мүчөсү кармалып, бир катар тиешеси бар делген мамлекеттик кызматкер иштен алынган. Ал арада Салим Байвачча менен байланышып, жардам сурап баргандардын арасында экс-депутат Эмил Жамгырчиевдин аракети ачыкталды. Мен деген ишкерлер дүйнөлүк Кыргызстан бийик деңгээлдегилер барып сүрөткө түшүп атпады беле. Депутат болгончо уруксат алып атты. Кала берсе акыркы жолу биздин депутатыбыз, мен окуучум, тоже полковник атыста, ошол барып, ошого барып арызданып келгенде, бул деген өтө өкүнүчтүү. Бул деген кылмышкерге барып тизе бугуп бергендик. Бул деген ошолор менен тазым кылып, сговор преступник, алар менен ашташып кеткени болуп калды да. Менен ошого токтоо коюлду, тизгин тартылды. Эми өздөрү баш тартып аткандан кийин биздин кишилерде бар, аларга барып тазым кыла албайт эми. Кремс өзүнө алып качат. Бул жакшы жөрөлгө, Кудайым буйрса, бул жакшы нерсеге ийгиликтерди алып келип, коомчулугубузда өнүгүү процесси башталат. Ал эми азырга чейин катуу тартипте уланып жаткан иштердин алкагында УКМК уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана ага тиешеси бар адамдардын ишмердигине бөгөт коюу боюнча акыркы бир жумада эле бир катар адамдар кармалганын жарыялады. Алардын арасында айылдык кеңештин депутатынан тартып кыргыз спортчулары да бар. Короткая встреча с Салимой. В 23 году на чемпионате мира в Ташкенте Салимбай меня и целую группу чемпионов мира Олимпийских игр пригласил к себе на обед. Мы там пообедали и разошлись. Салим Байвачча менен түшкөн сүрөттөрү социалдык тармактарда тарап талкууга алынгандардын арасында бир кездеги ички иштер министри. Учурда спорттук күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев да бар. Ар кандай талкууга алынган генерал-майор социалдык баракчасы аркылуу кечээ кызматын тапшырганын жарыялаган. Бирок анын бул кадамына макул болбой жоопко тартылышын талап кылгандар көбөйдү. Муну менен сүрөткө түшкөндөр камалдыго, бул өзгөчөбү? Райымдын досу Байвачанын да досу. Эми мындан кантип кургак чыгат болду экен. Текшергенге жараша байлыгын да текшерсе жакшы болот эле. Ушул эле камалбай койду. Мелис Турганбаев, генерал-майор, МВД Кыргызстан. Кандайча Өзбекстандын криминалдык аталыгы менен жолугуп үйүндө конок болуп жүрөт. Ал эми буга чейин каралар менен кармашуу мында турсун, алардын жардамын алып, бийликке келип ишкерлигин өркүндөтүү Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да кадимки көрүнүшкө айланган. Өзгөчө Орто Азия чөлкөмүндө белгилүү Кримтөөл Салим Абдувалиев кыргыз саясатына да таасирин тийгизип турган дейт эксперттер. Ал эле эмес кезинде уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү мында турсун, каралардын ана башы катары белгилүү Азиз Батукаевди кыргыз бийлиги кызыл килем менен узатып, майлуу кызматтарды калчап олтургандар азырга чейин элдин эсинде. Муну менен күрөшкөн эсеңе да бардыгы. Совет мезгилинде күрөшкөн, бирок жыйынтык бере алган эмес. Грузия жакшы результат берди, кийин теге Саакашвили кеткенден кийин дагы уланып атат ошондо. Себеби Грузия Крим чөйрө боюнча СНГде эң бийик деңгээлде турчу. Анан кийин биз болчубуз. Безгилгире биздин өкмөттөн кишилери Батукаевди самолетке салып узатып койгон. Ошолор жүрүшөт. Ал эми кийин Көлбаевдин болсо баары Кудай тутуп, баары жакшы интервью берип, ал жөнүндө жакшы ой айтып атат. Ал Сериондо канчалык ак болуп, канчалык жакшы болгон чакта дагы коомдогу өнүгүүдөгү баягы терс таасирин тийгизген. Саясатчылар барып тазим кылып турган. Ошону даже күч органдарына киргендеги чоңураак должността ошол аркылуу киши келген. Менин бул жерге келгенимдеги негизги максаты коомубуздагы эң негизги болгон коррупционерлер менен мыздаемизди, взяточество, бандиттер менен күрөшүү эң негизги. Коомубузду биз ушул элементтерден тазалайбыз. Эми мынтип андай көрүнүштөргө бөгөт коюп, коррупционерлер менен аяосуз күрөшүп жаткан УКМК башчысы Камчыбек Ташиев караларды каржылагандарга катуу эскертип, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана ага тиешеси бар адамдардын ишмердүүлүгүн ооздуктоого жетишти. Учурда башкы чекист буга чейин айткандарынын өтөөсүнөн чыгып, Кыргызстанга эле эмес, Орто Азияга белгилүү Крим авторитетке байланышы барлардын баарын четинен кармап, өз өмүрүн тобокелге салып жатканына өлкө башчысы да кабатырланып жатканын билдирген. Камчыбек Ташиевдин бул аракетин алкууга алып, баасын берип колдоого алгандар четтен чыгат. Азыр өткөндө Камчыбек Кыдыршаевичке генерал-полковник намын тапшырып атып, президент өзү айтып кетти. Өзүнүн баягы өмүрүнө коркунуч туулуп атканын билип турса дагы ошол башын сайып коюп, Камчыбек Кыдыршаев албетте иштеп атат. Анан бул жерде азыр Камчыбек Кыдыршаевдин коопсуздугун сактоо бул биринчиден мамлекеттин милдети. Себеби дегенде бул киши өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Аракети бар ошол болуп атпайбы? Мамлекет өнүксүн,
мамлекет өссүн деп ушул кармашып атат. Камча Кыдыршаш албетте бул мамлекеттин жумушу, анын коопсуздугун сактоо. Бизде мисалы 9-чы кызмат деген бар. Мамлекеттеги жетекчи кызматкерлерин коопсуздугун сактоого ошолор аракет кылып жаткан болуш керек. Менимче бул өтө маанилүү маселе. Белгилей кетсек, буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев соңку 3 жылда мына ушундай коррупцияга каршы аяосуз күрөштүн алкагында 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.